УКМК тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин 1-бөлүгү кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу козголгон кылмыш ишинин алкагында Жалал Абад облусунун Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жана анын 2 кол алдындагы кызматкерлери кармалды. 2022 жылдын 9-декабрында кылмыштуу топтун 10го жакын мүчөсү Сузак районунун Ырыс айыл аймагында ок атуучу жана башка куралдарды колдонуу менен каракчылык кылганы аныкталган. Анын кесепетинен бир жаран жабыркап, бычактан алган жаракаттары менен ооруканага жеткирилген. Бирок Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкерлери ошол кезде жетиштүү материалдарга карабастан оор кылмыш жасаган кылмыштуу топтун мүчөлөрүн табуу жана кармоо боюнча тийиштүү чараларды көрүшкөн эмес. Ошол эле учурда милиция кызматкерлери кармалгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартпагандыгы үчүн алардан өзгөчө ири өлчөмдө пара алганы аныкталган. Ошондой эле аталган райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери кийин издөөдө жүргөн кылмышкерлердин жакындары менен бир нече жолу жолугуп, алар менен жеке сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кылмышты жашыруу үчүн талап кылынган паранын суммасын айтышкан. Кызматкерлер алардын айрымдарын кармашып, ок атуучу куралдарын тартып алышкан, бирок тиешелүү процессуалдык документтерди толтурбастан өздөрүнө өткөрүп беришкен. УКМК тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында 9-декабрда каракчылык фактысын жасаган топтун 5 мүчөсү кармалды. Учурда бул кылмыштуу топтун жүргөн жерин аныктоо жана башка мүчөлөрүн кармоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.